Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз, жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7925 017 16 16 +7929 654 45 64. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бул видео менен мекендештер менен бөлүшүп коюңуз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги расмий мекендештерге жарыя кылды. Ал жарыяда болсо Россия Федерациясына келе турган мекендештерди убактылуу карманып туруңуздар деп суранды. Себеп деген көрүп атасыңар, таможняда эмне болуп атат, аэропорт Шереметьевода эмне болуп атат. Биринчи күнү тилекке каршы 10дан ашык мекендешибизди киргизбей депортация кылып кайра жөнөттү. Экинчи күнү 40тан ашык мекендешибизди кармап, аэропорттон киргизбей кайра жөнөттү. Эми текшерүү болсо ар кандай предлог менен, анын баарын эми детальдарын айта албайбыз. Кара тизмеде бар экен деген ошондой шылтоо менен киргизбей коюп атат. Ошон үчүн Россия Федерациясына келүүдөн эгерде зарыл жумуштар болбосо мекендештер, 1-2 жума, 1 айга чейин келбей турсаңыздар деле жакшы болот. Бул биринчиси. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон менен банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзандырган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Экинчиси, жанагы жоголгон биздин 2 кызыбыз МЧС жарыялап чыгарды. Каза тапкандардын арасында бар деп, бирок ошо МИДтин эле кайра Тышкы иштер министрлигинин айтымы боюнча азырынча ДНК жана генетикалык экспертиза өтмөйүнчө ал кишилерди каза болду деп айтуу кыйын деп ошондой түшүндүрмө берди. Эми ал кыздарыбызга дуба кылып, бата кылып туралы аман эсен болуп калса экен деп. Ошо сак саламат болуңуздар. Россия Федерациясында убактылуу ошондой кырдаал болуп атат. Баарыбыз муну түшүнүү менен кабыл алалы мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ошун каалайм, ошонун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.